Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты мугалими Кадырова Айнезанын ичеги карын мите курттарынан кантип сактанса болот деген темадагы тарбиялык сааты. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү тарбиялык саатыбызда мите курт оорулары жана аларды алдын алуу тууралуу маалыматтарды аласыңар. Адамдын организминде жашай ала турган бир нече жүздөгөн мителер бар. Көпчүлүк учурда алар ичеги карында болот. Бирок айрым учурларда боордо, өпкөдө, жүрөктө, булчуңдарда, мээде, бөйрөктөрдө, канда, жада калса сөөктөрдө да болушу мүмкүн. Мите курттарды кантип жугузуп алууга болот? Негизинен адамдардын мите курттарды жугузуп алуусу өздүк тазалыкты сактабагандыктан болот. Качан эшиктен, мектептен, ойногондон үйгө келгенден кийин, дааратканадан кийин жана тамактанаар алдында колду жуубаса жугат. Мите курт ооруларынын белгилери. Мителердин бар экендигинин далили ичтин бузулуусу болуп саналат. Денеде исиркектер пайда болот жана дененин кычышуусу күчөйт. Урматтуу балдар, мите курттар организмде көпкө жашагысы келет. Демек алар мүмкүн болушунча тынч жашашат. Алардын бар экендигин дайыма эле байкай албайсыңар. Бирок алар эгерде көп боло турган болсо, ичти оорута баштайт, ич курулдайт, жүрөк айланып шилекей агат. Ич катып калуу менен ич өткөк алмак-салмак болуп турат. Ал суроо пайда болушу мүмкүн. Бат чарчоо, баш ооруу, жөтөл ушунун баары биздин физиологиялык өнүгүшүбүзгө, күчтүү жана дени сак болушубузга кедергисин тийгизет. Ичеги карын мите курттарынан кантип сактанса болот? 7 негизги эреже. 1. Тамактанаар алдында жана дааратканадан кийин колду жууш. 2. Тырмагын кыска кылып алып жүрүү. 3. Жаныбарлар менен ойногондон кийин сөзсүз колду жууш керек. 4. Жемиштерди, жашылчаларды жана огороддон алынган аш көк чөптөрүн тазалап жууш керек. 5. Тырмагын кемирүү жана колун оозуна салуу сыяктуу терс адаттардан арылуу. 6. Кайнатылган гана сууну ичүү. 7. Дааратканаларды гана колдонуу жана аларды таза кармоо. Кымбаттуу балдар, алган маалыматтарды жакындарыңарга дагы жеткиргиле. Үй бүлөңө мите курт ооруларынын зыяндуулугу жана аларды алдын алуу ыкмалары тууралуу айтып бер. Бардык досторуңа, туугандарыңа жана кошуналарыңа мите курт ооруларынын алдын алуу жана өздүк тазалыктын эрежелери тууралуу баяндап бер.